Бишкек жылуулук электр тармактары муниципалдык ишканасынын кышка даярдык иштери дээрлик аяктайын деп калды. Азыркы күнү көп кабаттуу үйлөрдүн жертөлөсүндө жылуулук өтчү жабдуулар жаңысын алмаштырылууда. Аны менен кошо жылуулукту электрондук түрдө бөлүштүргөн мындай приборлор кошо коюлууда. Бул жабдуунун өзгөчөлүгү сырттагы температурага жараша жылуулук бөлүштүрүлөт. Мисалы үчүн күн аябагандай муздап кетсе, жылуулук көбөйтүлөт, ал эми ысып кетсе, жылуулук азайтылат. Ошону менен жылуулук жашоочуларга тегиз берилет. Бишкек жылуулук электр тармагынан тараган жылуулук көп кабаттуу үйлөргө ушул пункттан берилет. Мурда турак жайлардын бирине жылуулук ашыкча барса, айрымдарыныкы салкын тартып, оош кыйыштан улам маселе жаралчу. Ушул күнгө карата жылуулук берген жабдуунун 98%-на электрондук жабдык коюлду. Теплосет келип бүт ич подвалдын баарын которуп, эски трубалардын баарын ыргытып, аябай чирип кеттир. Бүт оңдоду. Вентилдердин бери менен оңдоду. 31 жыл болгон бул үйдүн курулганына. Эми бир жылып, жакшы жылыбай, эми ичинин баары аябай толуп кеткен да, чирип кеткен. Анан быйыл жаңы коюлду, эми аябай жакшы болот да бул. Напорун элдерге да айтып атабыз, өзүңөрдүн эми отоплениялардын баарын текшерип тургула, напор катуу келет, жарылып кетпесин дегендей мындай деп, өзүбүз да камын көрүп атабыз ушундай. Бул тармактагы жабдуулардын 70%-нын иштөө мөөнөтү аяктаган. Ага карабай адистер планга ылайык түтүктөрдү алмаштыруу жана оңдоп түзөө иштерин жүргүздү. Жана бул иштер кышы бою улантылат. Эгер бузулуулар келип чыкса, атайын топ иш алып барат. Эртеменки 7:30-дан 4:30 чейин иштейбиз. 4:30-дан кийин дежурныйлар болот. Бул саат 7:30 чейин калабыз. Бизде еще диспетчерский пункт бар. Ал жерге шаардыктардын баасы телефондорду билишет. Ортодо авария эле ушундай учурлар болуп калса, өзүбүздүн атайын оперативный службабыз бар. Учурунда сразу аварияны устранять этип, элди жылуулук менен камсыз кылабыз. Быйыл капиталдык курулуш боюнча чоң иштер аткарылды. 7-апрель көчөсүн бойлой чыгыш магистралдык жылуулук тармагында түтүктөрдүн диаметри 700 мм-ден 900 мм чейин чоңойтулду. Ушундай эле жумуш Жукеев Пудовкин көчөсүндө 1 чакырымдай аралыкта жүрдү. Мындан тышкары 2 көчөдө жарым чакырымдай түтүктөр жаңыланды. Эки ушундай чоң участокту оңдоп алганыбыз, жаңылап алганыбыз бул биздин шаардын тургундарына, керектөөчүлөргө ишенимдүүлүктү, анан мындай сапаттуураак жылуулукту жеткизгенге мүмкүнчүлүк түзөт. Бишкек шаарынын калган 30%-на Бишкек жылуулук энерго ишканасы жылуулук берет. Бул мекемедагы суук мезгилге даяр. Отказандардын 70% газ, 20% электр энергия, калган 10% көмүр менен ысып керектөөчүгө жеткирилет. Адистер жогорку кабаттагылар жылуулук батареяларындагы желди чыгарып, жылуулук жакшы барысы үчүн эскилиги жеткенин алмаштырып, бузулгандары болсо оңдоо керектигин эскертет. Уланбек Тиканбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.